5 günlük dünyada biri-birimizni sүйüp yaşaydık. Atаңızды sүйüp yaşаңыз, apаңızды sүйüp yaşаңız, ayalыңızды sүйüp yaşаңız, кемчилиги менен сүйүңүз, баягы кайсарлыгы менен сүйүңүз. Баягынын кемчилиги менен, баягы гәлдүр-гүлдүр күйөөңүз маймылдан жакшыраак болушун кемчилиги менен сүйүңүз. Ушунун баарына ыраазы болуңуз. Ошондо сонун жашайсыз. Ынтымак болот. Сонун жашоо болот. Кемчилиги менен сүйсөк, ошондо эмне болот экен? Ынтымак болуп жашайт экенбиз. Ато кемчилигибизди издей берген болсок эч качан өнүкпөйт экенбиз, өспөйт экенбиз. Оптимист болуңуз, ар дайым оң жагын издеңиз. Кемчилигине эле карай бербей, бир көзүңүз менен эле мынтип карай бербей, эки көзүңүздү ачып карасаңыз жакшы жактары көрүнөт, татынакай жактары көрүнөт, сулуу жактары көрүнөт, жакшы мамилеси көрүнөт. Эки көздү ачып карасак, ошондуктан бири-бирибизди сүйүп жашасак, ошондо ынтымак болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мусулман адам толук мусулман боло албайт, өзүнө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрмөй сайын толук мусулман боло албайт" дейт. Ошондуктан өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени